Бүгін Султан Ибраимов атындағы Ош улуттук драма театрында Ош шаарынын мэринин балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамы болуп өттү. Майрамдык салтанатка ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана ар кандай сынактарда, олимпиадаларда жеңишке жеткен окуучулар катышты. Бүгүнкү иш-чарага жалпысынан 500 бала чакырылды. Анын ичинен ошол окуусунда мыкты жетишкендиктерге жетишкен отличниктер, жакшы окугандар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ошондой эле жанагы мэрдин атына арыз менен кайрылган балдар чакырылды, жалпысынан 500 бала. Балдар үчүн шаардык маданият башкармалыгы жана келечек балдардын чыгармачылык борбору тарабынан жаңы жылдык театралдаштырылган оюн зоок майрамдык концерттик программа уюштурулду жана ар бир бала үчүн белектер тапшырылды. Тиги балатыны көрдүңбү? Тиги адамдардын ортосунда жасалгаланган. Мастан жоғары! Жоғары! Буларды караңызчы. Эмне болду? Илгери биз коркуткан баланын атасы менен баласы бул. Кана? Туура ошолор. Баласы өзүнө окшош экен. Коюп койгондой окшош экен. Коя турсаң. Биз ушунчалык жамандык кылсак. Ушундай эле иш-чара президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп, Ош муунун башкы имаратында өткөрүлдү. Салтанатка облус аймагында 7 райондон аярлуу катмардын үй бүлөлөрдүн жана окуудагы мыкты жетишкендиктерге жеткен 235 бала чакырылды. Колубуздан келгенче бардыгына жакшы белектерди уюштурган шарт түздүк, жакшы балат уюштуруп, ушу балдарыбыздын көңүлүн көтөргөнгө жакшы аракет жумуштарды аткарып атабыз да. Эми келе жаткан жаңы жыл мээримдин чачкан жылдардан болсун, Кыргызстан мамлекети үчүн тынччылыктын, берекенин, ынтымактын, ыймандын жылдары болсун. Ушундай жаңы жылдарды Кыргызстан мамлекети үчүн дайым жакшы жаңылыктар болуп коштоп жүрө берсине биз тилектешпиз. Жаңы жылдык балаты майрамында Аяз Атага кат жазып, белек сунган балдардын кыялдары орундалды. Аяз Атага кат жазган балдардын арасында Өзгөн районунун тургуну Роза Токтокенова да бар. Алда бүгүнкү майрамга чакырылып, сураган белегин алды. Роза сыяктуу 20га жакын улан кыздар Аяз Атага кат жазып, ар кандай нерселерди сурашкан. Музакеден 2 класс окуучусу ким болгону Токтокенова Роза кызыбыздагы телефонго ээ болду. Кана Роза келе кой. Уюлдук телефонду коенек бериңиз. Кана телефонго кармайбыз, сүрөткө түшөбүз. Мен жакында эле ушу телефонда сурагам эле. Аяз ата берди мага. Эми мен укаларыма мультик коюп берем. Мен школага барам, анан кийин апама чалып берем. Не кылсам айтып берем. Мага жакты, мен ноутбук деп жаздым эле, анан телефон алдым. Мага жакты 9 коргол алдым. Кийим алдым. Чапашка алдым. Шапке. Галстук алдым. Жактыбы сага? Ооба. Бүгүнкү майрам кандай өттү? Жакшы. Мен концерттерди көрдүм, сонун подарка алдым. Мага бүгүнкү жаңы майрам аябай жакты. Мен жакшы окуп, жакшы ийгиликке жетишкеним үчүн бул концертке келип отурам. Мага бул концерт аябай жагып жатат, көңүлдүү жана кызыктуу өтүп жатат. Мен баарыңыздарды жакшы окууга жана 2023-жыл жакшы жылдардан болушун каалайм. Майрам аябай сонун болду. Азыр бул жерде чыгармалардагы жаш таланттуулар ырдашып атат. Мындай майрам өтө кызыктуу жана адамдардын бардыгын өзүнө тартып атат. Иш-чаранын алкагында балдарга жаңы жылдык белектер таратылды. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына Ош облусунун башчысынын атынан жылуу кийимдер, белектер берилди. Алтынай Урматбек кызы, Хилола Ашурова, Адзилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.